Сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, көп китеп окуйм депчи. Албетте үйүңүздү көргөнүм жок, бирок 3 бөлмөңүздүн ичи толтура китеп экендиги, ал түгүл Түркиядан үйүңүздү сатып китеп алдыргандыгыңыз жөнүндө мен укканым бар да. Анан чыны менен эле мен суктанам сизге. Ушул китептерди ушунчалык баягы баяндарды окуп жүрөсүз, башка коомдук иштериңиз бар. Ошонун баардыгына кайсы убакта үлгүрөсүз? Сиздеги энергияны каяктан аласыз же уктабайсызбы? Мен уктайм, кадимки уктайм. Канча саат уктайсыз? 8 саат уктайм бир күндө, болжолдосом уктайм. Түштү уктаганга аракет кылам кээде. Ушу кабинетте уктап алам. Бул Японияда ушундай бар экен, эгер түштү уктабаса иш жакшы болбойт экен деген. Мен жок дегенде 10 мүнөт уктап алышат. Мен жарым саат уктап алам кадимкидей. Мен кадимкидей бассейнге барам, кадимкидей Мончого барам, кадимкидей ат мингени барам, кээде балдарым менен футбол ойногону барам. Анан мен антип айтсам болот экен. Окууга болгон окуу менин милдетим катардагы, менин хоббим катарында калыптанып калган болгондугу үчүн мага ийгилик болуш керек. Самолетто кетип атканда, кезек күтүп атканда эле эмес, мен бул китепти көтөрүп келдим. Эгерде башталганга чейин 10 мүнөттө мен дагы бир нерсе пайда көрүп калсам деп жолдо окуп келейин деп ойлогом да. Анан ошон үчүн мындай убакытты бошко кетирбегенге аракет кылабыз го деп ойлойм. Анан окуунун техникасын өздөштүрүү керек. Эгерде бир адам бир күндө мисалы үчүн 100 бет, 200 бет окуса, бул нормал деп ойлойт элем да. Мен бир күндө 500 бетке чейин окуй алам. Эгер кыргыз тилинде болсо, араб тилинде болсо андан азыраак албетте. Эгер өтө илимий тема болсо, андан да азыраак болушу мүмкүн, бирок мындай күн сайын окуганга аракет кылам. Экинчиси, молдокелер бул илимий адамдар, диний адамдар, врачтар сыяктуу болуш керек дагы. Күнүгө чыгып аткан жаңы проблемаларды изилденип окуп үйрөнүп, анан ошого жооп тапканга аракет кылыш керек. Жеке эле мен диний адабияттан сырткары биздин көркөм адабият, эмне болуп атат, дүйнөлүк адабият, кошмо өлкөлөрдүн адабияттарын окуганга аракет кылам. Өзбекстандын чыккан бир мындай маселени ошол исламдын призмасында караганга аракет кылсаңыз керек. Албетте. Анан экинчиден биздин салтыбыз боюнча кандай? Көбүнчө биздеги Манастан, Семетин издегенге аракет кылып, ушул окуяны биз кантип караганбыз? Мисалы үчүн жанагы биздеги 3-жылык, 7-лик, 40-лык деген боюнча бизде Манаста жылда эме аш келет экен. Көкөтөөнүн ашы көп жерден башы депчи. Демек анан мен ойлодум, биздин Кыргызда эстүү эл дагы эмне үчүн деп карап көрсөм, илимий негизде шарият боюнча ашка каршылык жок экен да, көрдүңүзбү? Демек кыргыздын салты менен биздин динибизди мындай экиге бөлгөн бул такыр туура эмес да. Анткени биз мусулман катарында, улутубузду сактап келген эл катарындагы мындай бир улуу эл экенибизди мен күн өткөн сайын ошого акылым, көзүм жетип, ошого мындай таным берип келем чындыгында. Бирок чоң атам айткан, Ашмет Ташмат айткан деген жожомок ишенгим келбейт. Мен ошол азыр эми жазууга түшүп калган Манастын варианттары боюнча изилдегенге аракет кылам.